кыргызчаны үйрөнүп кетти? Кыргызчаны ошо институтта окуп. Мараш Оглы Шукри Вазирович 63 жашта, улуту боюнча Хемшин, Ноокат районунун Жаңы Ноокат айылында төрөлүп, карапайым эле үй бүлөдө чоңойгон. 1972 жылы азыркы ОШМУнун чет тилдер факультетине окууга тапшырган. Ошол учурдан ушул кезге чейин бир топ тепкичтерди басып өтүп, тилди үйрөнүүгө терең кызыгуусу күчөгөн. Биринчи мугалимдик кесибин тандап, анда котормочулук үчүн котормочу болууга бу жерде адистик жок болчу. Советтер Союзунда 2-3 жерде эле даярдайт эле котормочуларды Алматада, Санкт-Петербургда, то есть Ленинград шаарында, Москвада жана Ташкентте бар эле. Андан башка университет, атайын университеттер, факультеттер же институттар жок болчу. Кыргызстанда котормочулук ушу 90-жылдардан кийин окуу жайлары ачылып, факультеттер ачылып, анан кийин баштады. Мына минтип котормочулуктун даңгыр жолунда студенттерге өз тажрыйбасын устат катары бөлүшүп келет. Бул оңой жумуш эмес экендиги баарыбызга белгилүү. Ага карабастан терең билимин, кесипкөйлүгүн көрсөтүп, дүйнөдөгү эң маанилүү жумуш экендигин белгилейт. Азыркы күндө өтө көп тилдер колдонулуп жатат Кыргызстандын өзүнүн ичинде. Тышка чыга турган болсоң, сөзсүз бир чет тилди үйрөнүүгө, анан же болбосо ошол кетип атканыңда документтериңди котортушуң керек, диплом, аттестатыңды котортушуң керек. Ошолорду эске алганда котормочулуктун мааниси өтө чоң. Шукри Мараш Оглы окутуучулукту илимий изилдөө менен айкалыштырууда үлгү болоорлук инсан. 1982-84 жылдары Санкт-Петербург университетинин филология факультетинин угуучусу. Андан соң Москвадагы Тореза атындагы лингвистикалык окуу жайынын аспиранты. Америка, Англия, Орусия, Турция, Пакистан өңгүү дүйнөнүн бир топ өлкөлөрүндө өз тажрыйбасын жаңы технологиялар менен бекемдеп, берген билими жугумдуу экендиги студенттеринен байкалат. Мен ойлойм, мен өз максатым келечекте котормочу болуп, өзү Кыргызстандын келечегине, мамлекетибиздин келечегине ушуну салым кошуп, колум келишинче чоң котормочулук келет. Неге дегенде, Кыргызстан өнүккөн мамлекет, дагы чоң мамлекеттер менен бири-бирин түшүнүп, алардын сезимин жеткирип берүү өз котормочулуктун милдети. Котормочу болом деп кызыккандарга албетте талыкпаган аракет, изденүү керек. Демек, бул жаатта өз кеп кеңешин бөлүшөт. Жөн эле мен тилди билем деген жарабайт. Анын фонетикасынан башташ керек. Себеби транслитерация деген түшүнүк бар. Кээ бир сөздөр түздөн түз которулбайт, аларды тамга менен которуш керек. Өзүнүн бир форма талаптары бар, ошолорду аткаруу үчүн тилдик аспектилерди абдан жакшы үйрөнүш керек, илмий жактан ошону түшүнүп билиш керек. Учурда 7 тилде эркин сүйлөп ой жүгүртөт. Каарманыбыздын кесиптештери анын чыныгы устат окутуучу экендигин белгилешет. Кыргыз адамдарды алсам, мынча агайдай кыргыз тилде сүйлөй албайт да. Анан биз ошондой таң калганбыз. Ушундай да илимпоздор болобу? Өзүнүн ишине берилген, кыргыз тилге, англис тилде укмуштай билет эле, кыргыз тилде дагы суудай сүйлөйт эле. Ошондон баштап биз таң калганбыз дагы агайга. Жумуштан сырткары үйгө келгенде чарчадым, чаалыктым дебей котормо иши менен алектенет. Кээ бир замандаштардын иштерине да колунан келген жардамын аябайт. Атанын жолун жолдогон уулдары дагы чет тилдерин мыкты өздөштүргөн. 30 жылдан бери иштеп келе жаткан университетте окуп мен деле ошол эле кесипти жолдоп келатам. Атам билгендей мен де сыймыктанып артынан кичине тил үйрөнөйүн деп көп тилди билейин деп келе жаткам. 10 жылдан бери университет бүткөндөн бери котормочулук кылып жүрөм мен деле. Каарманыбыз илимий педагогикалык ишмердүүлүгү үчүн Кыргыз Республикасынын эл агартуусунун мыктысы төш белгиси, билим берүү жана маданият министрлигинин ардак грамотасы менен сыйланган. Учурда куттуу үй бүлөнүн ээси, бир кыз, 2 уулдун бактылуу атасы. Улан Мамашеров, Эмил Каныбеков, Илим Эмилбек уулу, Таң нуру программасы.